Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасы. Бүгүн биз мына ошол Ош шаарындагы кичи каттамдардагы көйгөйлөр тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн атайын студиябызга конок чакырганбыз. Жүргүнчүлөр ташуу агенттигинин жетекчиси Марипов Равшанбек мырза, студиябызга куш келипсиз. Алгач ошол убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билгизебиз. Анда эмесе ошол алгачкы эле суроолорду баштай берсек, карантиндик кырдаалда ошол өзгө чабаал учурунда ошол сиздердин агенттик кандай жумуш аткарды? Эмне жумуштарды аткардыңыздар? Туура айтасыз. Биринчиден ушу карантин башталганда эле биздин жүргүнчүлөр ташууна оор болду. Себеби дегенде жүргүнчүлөр ташып атканда бул оорунун көбөйүшүнө эң көп салым кошуп калат эле. Ошон үчүн биз чечкиндүү шаарыбыздын мэри Талайбек Сарбашев чечкиндүү чараларды колдонду десек болот. Себеби дегенде маршруткадагы адамдар бири бири менен контакт, байланыш мындайча айтканда аябай жакын болуп, бири бири менен ооруну тез жуктуруучу болгондуктан башында бир аз дезинфекция жолдорун уюштуруп аттык, кийин аябай карантин күч алып, оорулар көбөйө баштагандан кийин муну токтоттук. Ага чейин биз дезинфекциялап, ар бир маршруткаларды анализдеп, бирок ал көп узаган жок. 1-2 күн ичинде эле карантин маршруткалар элде тейлебей калды десек болот. Бирок карантин учурунда бардык шаар боюнча маршрутка токтогондон кийин өзүңүздөр билесиздер, жарандар көчөгө чыкпай калышты. Бирок ошондо дагы биздин маршруттун айдоочулары, патриоттор десек болот, аябай элге жардам кылды. Себеби дегенде мына медиктерди ташууда, үйүнө алып барып, алып келүүдө аябай чоң салым кошту десем мен жаңылышпайм. Шаарыбызда 35ке жакын маршруттар күнү түн иштеп атышты. Шаардагы бардык больницаларда, медпункттарда ошол жерлерде медсестраларды, врачтарды үйүнө алып барып, үйүнө кайра алып келип, больницага алып келип, ошондой иштерди кылып атышты. Бул да биринчиден дезинфекция иштери колдонулду. Медицинадагы талаптарды толук аткарылды десем болот. Себеби дегенде булар мына мэрибиздин аябай көзөмөлүнүн негизинде шаарыбыздын медициналык бет каптарды, кол каптарды, ошондой эле атайын кийимдерди да кийип жүрүштү. Шаарыбызда бул баардыгы менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө айдоочуларыбыз Кудай сактасын, ооруган жок десем жаңылышпайм. Ошол учурда мисалы ошол жакындан көмөк көрсөткөн айдоочуларга мисалы сиздер тараптан бир каражат төлөнүп берди же болбосо ушул күйүүчү майына жардам бердиңиздерби кандай? Ооба. Бизде күйүүчү майды толук мэрия камсыз кылып атты. Бир күндө ошо канча километрин эсептеп чыгып, калькуляция түзүп, ошонун негизинде мэрия тараптан күйүүчү майлар берилип атты. Ошону менен катар эле буларга ун продукту жагынан жардам берилип атты. Акчалай дагы 3000ден берип атышты. Ар бир ошо 10 күндүктө кийинки эметте ошо келген өчүрт менен келген убактарда берип атышты, камсыз болуп атышты. Бирок айдоочуларыбыз дагы ага деле карабай патриот айдоочуларыбыз көп экен. Мен ушу айдоочулардын кыргыз элине күйгөндүгүнө мен ушу оор учурда, оор кырдаалда байкадым десем болот. Себеби биздин жарандар эч кыргыз элине кайдагер карабайт деп эсептедик. Ушундай башыбызга иш түшкөндө, ушундай кыргыз элине башына иш түшкөндө биздин жаш жигиттер, айдоочулардын ичинде патриоттор көп экенин мен түшүнүп сездим. Эми бүгүнкү күндө биз ушул оорудан биротоло арылдык дегенден алыспыз. Бирок жакын күндөрдө ошол кичи каттамдар кайрадан жумушун баштады, өз жумушунчу. Ошол кичи каттамдар кандай иш алып барып атат бүгүнкү күндө? Алар кандай талаптарды, кандай эрежелерди сактап жатышат? Сиздер тараптардан кандай талаптар коюлган? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө мына 20 мартта токтогон болсо, 1-июндан баштап толук кандуу жумушка чыгышкан жок. 50% чыгышты. Ошо айдоочулардын эми бардык Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаевичтин номер 2024/06 буйругунун негизинде, 22-майдагы буйругунун негизинде көп иштер аткарылды. Бул айдоочуларды мына элди тейлегенде орундуктар менен
тейлесин деп толук алып жүрбөш керек. Талаптарды койдук. Бет кап менен толук камсыз болуш керек. Бет кап менен толук камсыз болду. Ошондой эле антисептиктер киргенде өздөрүнө дагы берки чыгып аткан жарандарга дагы ошондой. Эртең менен чыгып атканда биз тараптан, биздин жүргүнчүлөрү агенттиги тарабынан көзөмөлгө алынып атат. Эми ошол жанагы сиз айткан атайын медициналык каражаттар, антисептик, маскалар, жалпысын айтканда ушул антисептиктер шаардык бийлик тарабынан ушул маршруткаларга орнотулдубу же жеке ушул айдоочулар өздөрү орнотуп жатышабы? Булар азыркы 1-июндан баштап булар өздөрү ошолорго милдеттендирилген. 1-июнга чейин мэрия тарабынан, агенттик тарабынан камсыз болуп атышты. Мэрия тарабынан баягындай атайын кийимдерди камсыз берип атты, атайын бет каптарды берип атышты. Эми бардыгы ошол убакта биринчи башталган ошондой болгон. Бүгүнкү күндө 1-июндан буга чейин биз эскертүүлөрдү бир нече жолу бердик. Сөйдүндө ооруну алдын алуу, ошол айдоочу ошол жерге жүрүш үчүн, ошол каттамга жүрүш үчүн ошонун ошо ЖЧКлардын жетекчилери дагы аябай кызыгуу менен сөйдүндө оору бул аябай дүйнөлүк масштабта болгонуштан билип болбойт экен. Ошон үчүн бул айдоочуларыбызды дезинфекция кылып атты эртең менен чыкканда. Ар бир рейсте барганда дезинфекция кылып атышат. Бүгүнкү күндө дагы бет кап менен чыгып атышат. Ошо жарандарды да чыгып атканда ар бир маршруттун капталына кире беришине бет кап чыкпагыла, бет кап сөзсүз тагынгыла деген жарнамалар бар. Эгер ошол талапты аткарбагандарга боюнча эскертүү берип атат, болбосо чыгарбай койгонго чейин барып атышат. Негизи ошол сиз аларда орундуктарын дагы ошол саламаттык сактоо министринин алгоритмине ылайык ал орунду адамдар бири-бирине аралыкты сактоо боюнча дагы атайын талаптар бар да. Талаптар. Сиздер ушул боюнча алар кандай талапты сактап жатат эми маршрутканын ичинде, кичи каттамдардын? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө талаптарды мүмкүнчүлүк болушунча сактап жатат, бирок биздин агенттик тараптан жумуш жүргүзүлүп атат, иш-чаралар түзүлгөн. Адистерибиз эртең менен 7-ден кечки 8ге чейин кечке ошону көзөмөлдөп жатышат. Бирок муну бузган айдоочуларыбыз да бар. Себеби дегенде эми эл экен деп кээ биркилер ашыкча орундорго баягы медициналык көрсөтмөлөрдөн ашыкча туура эмес көп түшүп алгандар болсо, ошолорго айтып десе, эми жетип алайлы кандай дегендерге дагы ошо айдоочуларга катуу эскертүүлөр берилип атат. 2-3 эскертүүнү жумуштан кетирүүгө ошо ЖЧКларга берип атабыз. Бүгүнкү күндө 23 биринен бери бүгүнкү күнгө чейин 23 ушундай нарушение кылгандар болду. Сиз кечиресиз, ошол бизде бүгүнкү күндө атайын ошол даярдалган видео тасма бар эле, ошол көңүлүңүздү бурабыз дагы. Андан соң кайрадан майкка кайтып келебиз. Закон сакталып аткан жок. Любой автобуска чык, пресс болуп барып, пресс болуп келебиз. Артыкча 12 менен 13 да бизге 12 кактайт. Өткөндөрдө раса бизде 12 өзү бирок жарым саатта бир неме болот да, адамдар чогулуп калат. Аябай көп адам келебиз. Карантина байланыш сакталбайт. Сакталса буларга тыйын чыкпайт да. 14 месте, 12 местемен каттабайт да. Полный салон. Маскасы? Маска тагынган, тагынбаган. Эрежелерди сактап атасыздарбы? Тагыңыз. Тагып турган сүйлөй бериңиз. Айтсаңыз, бул жерде маскасы жоктор деле отурат го, агай. Биз айтып атабыз, таккыла деп. Албай атабыз. Мен лично албай атам, мен түш деп атам. Үйгөзөбүздөн баштагандан түш. Болбойт. Тагынгыла деп, элин сасаңа деп атабыз. Таккыла. Өзүңөрдү сыйлагыла, үйрөн сыйлагыла деп сүйлөштөрүн атабыз. Биз маска албагыла дейсиз. Сиздерде маска бар экен. Айтыр биз неме кылдык, биз эмне кылайлык? Жададык. Анда албаш керек да. Силер айтып көргүлөчү эми.
ошол жогорудагы атайын даярдалган тасмада элдин пикиринде ошол өзүңүз көрдүңүз, айрым ошол чоң автобустарда дейт, адамдарды аябагандай көп салып алган көрүнүштөр болуп атат дейт. Мүмкүн эми бул жанагы биздин шаардын ичинде чоң автобустарды айтып атат да. Бирок сиздерде деле ошондой көрүнүштөр болчу болсо, мисалы сиздер кандай атайын бир рейдтерди уюштуруп атасыздарбы? Аны кантип жолго салып атасыздар, мисалы ушул айдоочулар жүргүнчүлөрдү аз пайызда салыш үчүн? Туура айтасыз. Бул азыркы автобуска, троллейбуска багытталган экен, бирок кичи маршруттарда мындай жок деп айта албайм. Бар. Себеби дегенде эл экен, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Бирок бүгүнкү күндө биздин адистер баягы айтып атпаймынбы, эртең менен 7-де чыгып, кечинде 8-ге чейин ошо айдоочулар менен бирге болуп иштешип атат, аялдамаларда иштешип атат. Бүгүнкү күндө ошо орундуктар боюнча гана контроль кылып атат. Эгерде жетишпей калган жыяктар болсо, биз телефондорду берип атабыз и WhatsApp менен жөнөтүп атат. Ошо кичи маршруттун айдоочунун номерлерин жөнөтүп атат. Мисалы, мага дагы телефонум бар, ошо жерде жөнөтөт, ошо боюнча чара колдонобуз. Бирок бүгүнкү күндө биздики биринде чыккан үчүн бүгүнкү күндө бир 7-8 күн эле болуп калды. Бирок анчалык деңгээлде маршруткага эми адамдар деле азыраак чыкканына байланыштуу андай көрүнүш көп байкала элек. Бирок байкалбаш үчүн, ошондой орунну алдын алыш үчүн биз аябай катуу чараларды колдонуп иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошо ОСОнун жетекчилери менен биргеликте чыгып атышат. Себеби ар бир ОСОнун жетекчи өзүнүн айдоочуларын жакшы билет, ким кандай. Ошону бул мэриядан келип чогулуш өткөзгөн, мэриянын бөлүм башчылары, вице-мэрибиз чогулуш өткөзгөнбүз. 1-июнга чейин 28, 27, 30-ундарында жолукканбыз. Айдоочулар менен жыйын өткөзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, протоколный тапшырмаларды бергенбиз. Мэрибиз дагы Талабек Насырбекович ушул талапты аябай катуу койгон. Бүгүнкү күндө ошол боюнча иштеп атышат. Эми 10 күн боло элек, мындан кийин дагы болбосо деп эсептейбиз. Бирок анча-мынча ушундай көп орундуктарда көп адамдар тыгылып калганда, элдер ошо айдоочулардын да күнөөсү бары азыраак санда болуп атат. Бирок ошо жарандарыбызда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми узак интервалды кармагыла, орунду этият кылгыла деп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө жакшы эле болуп атат азырынча. Негизи эми ошол сиздер тараптан талап койгон, мисалы, бир кичи каттамдардын ичинде ошол орундуктарга 70 гана пайыз деп коюлганда. Туурабы? 70-60%. Бирок аны менен экинчи жагын дагы эске алышыбыз керек да. Айдоочулар ошол өздөрүнүн чыккан чыгымдарын актап жатабы? Ал жагын эске алгансыздарбы? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол эң көйгөйлүү маселе ошол болуп атат. Себеби дегенде актабай атат көбү. Айдоочуларыбыз соляркасын куйганга дагы актабай атат. Бул боюнча хронометраж жүргүздүк. Мына бүгүнкү күндө биз 23-чү башка линияларда жүргүздүк кыска убакыттын ичинде. Эми жүргүзгөндө 3 күн, 4 күндүгүн алып атабыз да. Ошондо соляркасын гана эсептедик. Налогун, патенттин башкасын эсептегенде 100 сом гана пайда менен болуптур. Эгерде анын айдоочунун өзүнүн дөңгөлөктөрүн же башка күйүүчү майларын соляркадан башканы эсептегенде ал убуткада экен. Ошон үчүн айдоочуларыбыз дагы мындайча айтканда кыйналып атышат. Эми бул бүгүнкү убактылуу нерсе деп эсептеп атышат. Мындайча айтканда сабыр кылышып, эми күндөн күнгө жарандарыбыз жакшы болгон сайын айдоочуларыбыз дагы ошону күтүп атышат. Кудай буйрса жакшы болуп кетет. Эми мисалга убактылуу нерсе. Убактылуу, бирок ошол эле учурда мисалы айдоочулар менен бир алардан сунуш түшкөн жокпу, мисалы бааны убактылуу көтөрүп туруу боюнча, мүмкүн ошол шаардык кеңештин депутаттарына демилгелеп, эми сиздер алар талапты аткарып аткандан кийин алар тараптан бир сунуш түшүп атабы? Ал ошол чыгымдарын актатуу боюнча, мүмкүн бааны көтөрүү боюнча, мүмкүн бир башка жолдору, мүмкүн ошол жанагы патенттерден бир аз арылтуу же болбосо кандайдыр бир сиздер шаардык бийлик тарабынан дагы жардамдар болуп атабы аларга? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө эми андай бааны көтөрүү боюнча талаптар жок, ал түшкөн жок. Бирок мен ойлойм, эгерде оорунун белгилери азайса, ордуна келип кетет деп ойлойм. Муну айдоочулар да түшүнүп турат. Эгерде ушундай оору көбөйө турган болсо, анда жүрө албай калат деп эсептейбиз. Анткени куйган соляркасын, башкасын актабайт деп эсептейбиз. Бирок бүгүнкү күндө анда арыз түшкөн жок.
негизи айдоочуларга сиздер башында мисалга ошол өздөрү дагы бир кийим менен атайын каражаттар менен жүрүү боюнча дагы талаптарды койгонсуздарбы? Эми эл менен эң негизги көп контакт болгон ушул айдоочулар да, алардан дагы кимдир бирөөлөргө бул оор жайылып кетүү коркунучу дагы бар да. Ошол себептүү мындай өздөрүн дагы кийим кече менен камсыз кылуу боюнча. Азыркы күндө биз больницаларга каттаганда спецодежда кийинип аттыр. Полный бутунан баштап башына чейин, очкилерге чейин тагынып, аны өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Бирок бүгүнкү күндө айдоочуларыбыз жеңи узун көйнөк кийип атты. Ошо талаптар ошондой коюлду. Бет кап кийип атты. Бет капта сөзсүз тагынып атышты. Ошондой эле антисептик аябай колдонуп атты. Ошо айда салондун ичиндеги дагы эртең менен ар бир токтогон эмелерде дагы себип атышат. Мүмкүнчүлүк болсо азыр айдоочуларыбыз дагы жарандар дагы түшүнүп калышты көбүнчө. Бирок коргонуп атышат мүмкүнчүлүк болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн биз ушул Ош шаарындагы кичи каттамдардагы көйгөйлөр тууралуу атайын ушул жетекчиликтен сиздерге дагы жооп алып берүүгө даярбыз. Ал үчүн сиздер өзүңүздөр кызыккан суроолоруңуздар болсо, ушул экрандагы WhatsApp тиркемесине кайрылсаңыздар болот. Ал эми ушул кийинки суроолорго дагы өтө берели да. Ушул бул убакка чейин сиздердин ушул кичи каттамда бир топ эле көйгөйлөр болуп келет да. Мисалы, ушул окуучуларды албай кеткен, тартип бузган айдоочулар, деги эле ушул бүт жагдайды эске алганда, бүгүнкү күнгө чейин ушул кечеги карантиндик кырдаалдан кийин эреже бузган канча айдоочу аныкталды? Сиздер аларга кандай мындай чектөөлөрдү койдуңуздар? Айып бул саласыздарбы, же болбосо ошол четтетесиздерби? Туура айтасыз. Карантиндан кийинки биринен бүгүнкү күнгө чейин 17 айдоочу жаза тартылды десек болот. Себеби дегенде булар бет кап тагынбаган, ошо сиз айткандай орундуктарды ашыша алып алган, дезинфекцияны кылган, бирок толук кандуу кылган эмес. Ошондой эле айдоочулар жарандарга орой мамиле кылган арасында болуп кездешип атты. Эми түрдүү причина менен ошондой жазалар тартылды 17. Биз эми аларды ЖЧКларга жөнөттүк, алардын компетенциясы, бирок ошолор ичинен 3 күнгө айтып кетсем 3 күнгө 6 адам, 6 айдоочу, 5 айдоочу 5 күнгө, анан кийин 10 күнгө 3-өө, бирөө жумуштан кетти. Аябай катуу, мурда дагы 2 жолу 3 жолу кайталаган экен ошондой. Эми негизи ЖЧКлар аны көзөмөлдөп турушат. Алар күнүгө контролдоп, күнүгө өзүнүн мед пункту бар, ошолор негизинде көп чара колдонуп атышат. Сиздер тарабынан мисалы кандай? Аларга таптакыр чектөө кое албайсыздарбы? Мисалга мүмкүн бир аларга айып бул салып, ошол бизде андай полномочия жок, айып бул салыш бизде каралган эмес. Себеби дегенде буга чейин мына областной инспекция бар, алып салган өкмөткө караштуу. Бизде андай жок, биз ЖЧКларга жөнөтөбүз. Бүгүнкү күндө бирок ошол деле жетиштүү болсо деп эсептеймин. Эми ар бир жаран түшүнүктүү болуп калды. Эгер жарандар деле талап кылып атат, ошо көрсөтүлгөн нормадагы уставтарды толук кандуу пайдаланып атат. Эми айрымдары ошонун дагы баш ийбей ошолор болгондор азыраак болуп атат. Бирок биз менен ЖЧКлар келишим түзгөн, моундай талаптарды коебуз, мынандайды аткарабыз деп түшкөн. Бүгүнкү күндө ошол конкурстун негизинде гана булар ошол линияны сактап келатышат да. Эгерде буларга бирөөнө бирөө алып берүү мындай нерсе мыйзамда жок. Конкурстун негизинде гана булар мурда 2 жыл, 3 жыл болсо, азыр 5 жылга алып атышат. Азыр конкурс жүргүзүлүп аткан убагы быйыл жүргүзүлдү конкурстарчы. Ошол бизге интернет аркылуу да WhatsApp тиркемесинен келген суроолор бар экен. Айдоочулардын ушул кардар талашып, жол эрежесин бузган учурларын эске аласыздарбы дейт. Аларга кандай чектөө койгон дейт. Эң туура суроо. Бул боюнча мен аябай катуу көзөмөлгө алдым, өзүм баш болуп. Эми карантинге чейинки сөздү айтсам болот. Шаар боюнча эң ушу куушуп, сиз айткандай клиент талашып аябай көп болду. Бирок буга аябай чара колдондук. Биз 24 айдоочуну жумуштан айдадык.
ушу куушкан, ошо биринчи эмес экинчи жолу үчүнчү жолу эскертип ошо ошонун жетекчилери өздөрү чара колдонду. Мен айта кетсем бул мына 25 маршрут менен 38 кушуп атты. Себеби дегенде баягы бир линияда түшүнбөй бири менен кушуп, клиент талашып мындайларды башка линияларда почти жок эсе, ошолор дагы азыр тартипке келинди десем болот. Мына карантиндин алдында мына 2020 жылы бул жоголду десек болот. 19 жыл аябай көп болгон. Мен бул боюнча иш чара түзүп тартипке келдик деп айта алам. Эми мына ушул мисалы жол эрежесин бузган айдоочуларды, аларды эми сиз ушул бул тармакты жетектеген жетекчи катары аларды кантип мындай азайтсак болот? Мисалга жол кырсыктары, ушул эле көрүнүштөрдөн жол кырсыктары пайда болуп атат. Айрым учурда мисалы ушул кардар талашып, айрым кардарлардын ушул тейлөөчүлөрдүн кийимдери дагы илинип сүйрөп кеткен дагы учурлар болуп атат. Аларды кантип азайтсак болот мисалга? Туура айтасыз. Бул боюнча мына акыркы 2 жылда биз аябай көзөмөл калдык. Себеби дегенде буга чейин мындан мурун айдоочуларды кабыл алганда туура эмес кабыл алып жүрүшкөн. Себеби дегенде анын стажына, анын ошо канча жыл айдоочулук кесипти аткарган, пассажирлерди ташыган, жөнөкөй эле лекке айдап жүргөн айдоочубу 5 жыл 10 жыл болгон же пассажир ташып ошонун негизинде стажы барбы деп аныктап туруп алып калышты. Себеби дегенде ушул турмуш өзү көрсөттү. Себеби дегенде кээ бирки мындайча айтканда опыту жок айдоочулар ташыганда катачылыкты кетип мындай жол коопсуздугун жаратып атты да. Ошонун негизинде бул турмуш убакыт ушу талап кылды. Айдоочуларды алып атканда ошо ЖЧКнын жетекчилери сен канча жыл иштегенсиң, Россияда автобус айдагансыңбы, маршрут айдагансыңбы, же болбосо Ошто айдагансыңбы, Кыргызда айдагансыңбы деп аныктап, далилдеп, стажын карап туруп алып калганы бул ушул жагына көбүрөөк көңүл бурулган үчүн жол коопсуздугу азайды десем болот. Мына акыркы күндөрү Кудай сактасын, жол коопсуздугу почти жок эсе айдоочулардын арасында. Мындай жок, анча-мынча башка айдоочулар жеңил машиналарды көчөдө бузган болсо, маршруттардын арасында айдоочулар аз санда. Эми ушул тармакты сиз өзүңүз жетектеп атасыз да. Мүмкүн эми сиздер өзүңүздөр дагы бир атайын ушул шаардык унаа мекемеси менен же болбосо шаардык май кызматкерлери менен биргеликте өзүңүздөр бир экзамендерди алып, алардын тажрыйбасын бир караганга мындай мүмкүнчүлүктөрүңүздөр барбы? Себеби эми багы азайды дегенибиз менен бул убакка чейин дагы ушул андай көрүнүштөр болуп келип атат. Мисалы эсиңизде болсо, мына ушул биздер ушул көпүрөдөн түшүп кеткен кичи каттамдар болду. Ушул боюнча бир атайын иш пландарды иштеп чыгалы деп жатасыздарбы? Туура айтасыз. Биз бул боюнча иш пландарды иштегенбиз. ГАИнин кызматкери менен биргеликте, мэриянын кызматкери менен биргеликте биз ноябрь, октябрь, декабрь айларында өткөздүк. Кээинки убактарда ГАИлар биз менен биргеликте иштешет, биздин кызмат адистер менен биргеликте иштешет. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, керек болсо ошо канчалык деңгээлде билим деңгээли, ошо жолдун белгилерин канчалык деңгээлде билет, ошолор менен байланышып иш жүргүзүп атышат. Бул боюнча шаардын ГАИнин жетекчиси дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, бул боюнча дагы көп 2019 жылы иштер жүргүздүк да. Себеби дегенде жол коопсуздугун алдын алуу бул биринчи орунга койдук. Алдын алуу. Себеби дегенде ошо адамдардын коопсуздугу эң керектүүлүгүн бүгүнкү күндө айдоочуларыбыз дагы, жарандарыбыз да түшүнүп калды. Бул боюнча иш жүргүзүлүп атат. Бизге дагы ошол WhatsApp'тан дагы бир суроо келген экен. Жол кире көтөрүлөбү деп сураптыр. Ошол жогоруда сөз болду. Урматтуу телекөрүүчү, жол кире көтөрүлбөйт, мурунку гана баа бойдон калат экен. Ал эми дагы бир суроо бар экен. Мээркан айылына каттаган ушул кичи каттамдар боюнча айтып коесуздарбы дейт. Аябай кеч келет деп жазган экен. Бүгүнкү күндө кеч келгени 50% эле иштеп атат да, ошон үчүн. Бул эми коронавирус деген толук кандуу жүрөт. 127 маршруткаларын айтып коесуздарбы, талаптарды таптакыр сактабайт дейт. Ушул башкалар менен кардар талашкан көрүнүштөрү өтө көп болууда дейт. Туура айтасыз. Бул 127 могу Салиева көчө жакта талашат. Биз эми Оштун көчөсү шахматный түшпөгөндүгүнө байланыштуу ошо бир көчөгө акыры бир 2 остановкасы же 3 остановкасы кошулуп калат экен, ошондо көрүнүш болот. Бирок
бүгүнкү күндө азыр жок, буга чейин болуп келген. Эгерде ошол кардар талашып же жарышкан болсо, номерибизге, биздин номерге, WhatsApp'ыбызга сүрөтүн салсаңар, биз чара колдонобуз. Эми мына ушул биздин көрүүчүлөрүбүздүн суроолору ушул жогоруда өзүңүз жооп бердиңиз, ушул айдоочулардын эреже бузганына байланыштуу болуп атпайбы? Мисалга өнүккөн өлкөлөрдө ушул кичи каттамдарга атайын күзөтчү камераларды коюп, ал үчүн атайын ушул жетекчилери, аны жетектеген ушул осолору онлайн аркылуу көзөмөлдөө турат экен да. Мисалы ушул санариптештирүү жылы деп эдикпи. Ал боюнча мисалы ушул сиздердин тармагыңыздарда кандай иш алып барды? Ушундай бир конкреттүү чараларга барсаңыздар боло белем, аларды багы элдерди өзүңүздөр гана көзөмөлдөп, өзүңүздөр айыппул салып, өзүңүздөр четтетип, же болбосо ошол ОСОнун жетекчилерине билдирип турганга. Эң туура айтасыз. Бул боюнча биз ишти баштаганбыз 2019-жылы. Баштап биздин адистер Бишкекке барып окуп келген, командировкага барып келди. Себеби дегенде, мына бүгүнкү президентибиздин жарлыгы бар, санариптештирүү жылы мамлекетибизде. Бул бизге аябай оңой болот экен, элибизге дагы. Бүгүнкү күндө биз мунун механизмин, мунун ар бир ошо маршрутканын ичинде канча адам жүрөт, каерге барат, кайсы саатта, кайсы мүнөттө маршрутка каерге келет. Мисалы, сиз заказ кылган болсоңуз, үйүңүздөн 5 мүнөттө чыксаңыз, үйүңүздүн алдына келгени уже WhatsApp'та көрүп турасыз. Ушуну биз адистер окуп, үйрөнүп келишти. Бүгүнкү күндө ошону ишке ашырышыбыз керек. Бирок биз бүгүнкү чейин ашырып коет элек. Коронавирус болуп, токтоп калганына байланыштуу токтоп турат. Эми мындан кийин муну биз жумушка тез аранын ичинде ашырабыз. Бизге жеңил болот экен. Кайсыл убактарга барып эми ушул элдер кадимкидей ушул үйүндө олтуруп маршрутканын келе жатканын билип, кайсыл убактарга барып эми ишке ашып калат? Бул оңой эле. Бул аябай жеңил иш. Себеби дегенде буну маршруткага коюп коюш. Мына бүгүнкү күндө маршруткалардын кээ-бирки маршруткаларда барго коюп коет. Каерде кетип аткан, анан бирөө менен нарушение кылса же ГАИ токтосо дагы ким күнөөлүү, ким күнөөсүз экенин ошо тактап берип атышат. Ошо камерасынан эле. Биз онлайн аркылуу көрүп отурган болсо, мына таксилерде жүрүп атат го, каерде көрүп турабыз, качан келет, чыгып, маршрутта да ушул эмеге түшүрөт элек. Эми мынандай болуп калганына байланыштуу кечигип атат, бирок биз муну тез аранын ичинде ишке киргизебиз. Эми ошол кичи каттамдарга коюлган жанагы күзөт камералары, алар айдоочулар өздөрү алабы же сиздер тараптан да? Эми муну биз сүйлөшүп атабыз. Эми биздер тараптан бизде каржы андай жок. Ошол айдоочуларды сүйлөшүү менен ал көп деле кымбат болбойт экен, бирок основной базаны биз алышыбыз мүмкүн. Өздөрүнүн машиналарына өздөрү алат. Ушул базаны мисалы алуу боюнча жергиликтүү бийликке сиздер бир сунуш каражаты мындай бөлүнгөнбү же ал жок, бизде жок. Биз өзүбүз эле алабыз аны, өзүбүздүн базага түшүш үчүн. Маршруткаларны ошонун жетекчилери алат. Өздөрү каржылайт. Рахмат. Ушул бул убакка чейин бизде ар дайым эле ушул Ош шаарында деги эле Кыргызстанда көйгөй болуп келет да. Айдоочулар аялдамага токтобогон. Ушул көрүнүштөрдөн кантип арылсак болот? Же бизде ушул аялдамалар жетишсизби? Туура айтасыз. Бул көрүнүштү 2019 ая күрөштүк. Бүгүнкү күндө кээ-бирки жетишсиз аялдамаларды мэриядан коюп беришти знактарын. Бирок мына өзүңүз билесиз, Зайнабидонада жерде поворотто туруп алышат. Ошол жерге биздин адистер 100 метр жогору, 50 метр жогору жерге остановкага турбай чыкканда ошол жер ыңгайлуу болот. Бирок түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, жарандар да түшүнүп калды, азайып атат. Эми элдин дагы түшүнүгү ошол остановкада болсо жакшы болор эле. Себеби дегенде, мына айдоочу айдап кетип атса, өзүнүн үйүнө жетип калса токтот дейт. Токтотпосо урушкан күндөр болду. Бул эми айдоочунун күнөөсү эмес. Айдоочу токтобой кетсе дагы ушундай жаңжалдар боло бергенден биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө 100% жетпесек дагы 70-80% жетиштик деп айта алам. Ушул акыркы бизде убакыт тардыгына байланыштуу акыркы суроолорду берейин. Биздин соц тармактан келген. Жетекчи катары сиздин өзүңүздүн дагы линияңыз бар деп угабыз дейт. Барбы линияңыз? Жок, мен линия кызыкпайм, жок. Эгер бар болсо айтсын. Менде линия жок. Менин айдай турган тууганым деле жок. Анан линия боюнча мен көңүл бурган эмес экен. Ушул линияларга мындай кимдир бирөөлөр чоңдор тарабынан дагы кийлигүүчүлөр болгонбу бул убакка чейин?
мага келишең болсо болгондур, бирок мага келгенден эч ким андай линияга киришкен болгон жок. Даже мен ушуга чейин иштеп атып, бирөөнү мына линия коюп бер деп, же болбосо мына линия мында деп айта элекмин. Себеби дегенде бул жеке менчик линиялар. Экинчиден линияда конкурс болот экен. Ал линиянын жетекчисиби же конкурсту өткөзүп аткандагы пакетте келет экен, өкмөттүн ушундай уюштурган эмес экен. Аны эч ким билбейт экен. Ал пешенесине ким жазса, ошол өзүнүн берилген талаптары туура аткарылса, ошол линияны утат экен да. Рахмат, Равшан мырза. Сизге анда эмесе эркин микрофон берейин. Ушул айдоочуларга, жүргүнчүлөргө кыска сиздин кайрылууңуз. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, мына бүгүнкүдө пайдаланып айтып кетет элем, мына Ош шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги тарабынан кичи маршруттар жүргүзүлүп жатат. Адистер күнүгө контролдоп жатат. Мен ушу учурдан пайдаланып айтам, ушу талапты туура сиздер дагы жардам берсеңиздер, бет кап тагынып чыксаңыздар, антисептиктерди туура пайдалансаңыздар, мүмкүнчүлүк болсо ошо айдоочуларыбыз сиздерден орундуктарды толтурбай, ошо 5 минут 10 минут кеч барса дагы бири-бирине жугуп калбаш үчүн, бири-бирине коопсуз болгон үчүн, анан ошо маршруттун ичинде оорулган адам болсо 103 112 телефонго чалып билдирип койсоңуздар, бизге жардам болот эле. Себеби дегенде кыргыз эли ушундай оор күндөрдө биз жардам бербесек болбойт. Мен кайрылып кетем, мындан кийин да мындай оорулар болбосун. Азайтышка сиз дагы биз да бирге күрөшүшүбүз керек. Суранып кетем. Ошондой эле айдоочуларыбызда кандай кемчилдик болсо, же орой мамиле болсо, же окшогон туура эмес көрүнүш болсо, бизге кабарлап койсоңуздар, биз ошолорду тартипке салабыз деп. Күнүгө болсо да балдар иштеп калат. Биз билип билбей калган айдоочулар бар. Шаар чоң экен, баарыбыз жетише албайт экенбиз. Ошон үчүн сиздер жардам берсеңиздер. Ошо кыргыз элине тынчтык каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун. Дайыма ошо жакшы күндөрдө өткөзө берели. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде ошол кичи каттамдардын көйгөйү боюнча суроолорго жооп берип, жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин директору Марифов Равшанбек мырза болду. Студиябызга келгениңизге терең ыраазычылык. Ал эми сиздер менен кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.